Оғанстандагы жарандык согуш учурунда өкмөт тарапка жардам берүү максатында СССР Оғанстанга 1979 жылдын декабрында аскер киргизген. Дээрлик 10 жылга жакын бул өлкөдө согушуп келген советтик жоокерлер миллиондогон адамдардын жүрөгүндө өчпөс дарт калтырды. СССР кезинде бийлик тарабынан кабыл алынган, ойлонулбаган чечимден Кыргызстандын да миңдеген жоокерлери азап чеккен. Расмий маалыматка таянсак, бул согушка советтик 620 000 аскер катышкан. Алардын ичинен 14 453-ü каза болгон. Кыргызстандан 7 000ден ашуун жоокер барып, 254-ü курман болгон. 1,5 миңдей аскер ар башка жаракат алган. 600-гө жакыны майып болуп кайткан. 2 кыргызстандык аскерге Советтер Союзунун баатыры наамы берилген. Кайтып келгендери согуш учурунда ооган синдрому деп аталган психологиялык стресстен улам эч жерде иштей албай оорукчан болуп калды. Женева университетинин доктору Марек Сливинский менен Геллап институтунун Пакистандагы филиалынын адиси Иджаз Гильяндын маалыматы боюнча 1,5 миллион оогандык жараны каза болгон. 1988 жылдын 15 майынан баштап Советтер Союзу Оғанстандан аскерлерин чыгара баштаган. Акыркылардан болуп 1989 жылдын 15 февралында Аму дарыянын боюнда жайгашкан Оғанстандын Хайратан шаары менен Өзбекстандын Термез калаасын жана калган бөлүгү Туругунди калаасы менен Түркмөнстандын Кушка шаарын байланыштырган көпүрө аркылуу 40-чы армиянын аскерлери чыккан. Ал 40-чы армиянын кол башчысы генерал Борис Громов ошондо журналисттерге Оғанстанда бир да советтик жоокер калган жок деп билдирген. Бирок бул сөз жалган болуп чыкты. Ооган козголоңчуларынын туткунунда 400дөн ашык советтик жоокер калган. Азыркы күнгө чейин туткунга түшкөн 200дөн ашык советтик аскер изделүүдө.